Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Бул дүйнөдөгү эң бай адам жана бул дүйнөдөгү байлык эмне нерсе менен өлчөнөт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айтат: "Лайсал гина ан касратил арад". Байлык бул мал мүлүктүн көптүгү менен эмес. Акча, доллардын көптүгү менен эмес. Балким валакиннал гина гинан нафс. Бирок чыныгы байлык бул жан дүйнөнүн токтугу деди. Бүгүнкү күндө көптөгөн инсандардын капчыгы толо акча бар. Үйү толо байлыгы бар. Үйүнүн алдында унаасы бар. Кыскасы жашоодо анын максаты анын тапкан акчасында болду. А бирок анын жан дүйнөсү, анын көңүлү, анын нафсиси тынч эмес. Ал бир нерсени карап турат, бир нерседен коркуп турат. Анткени ошол байлык аны бай кылбады. Ал эми кээ бирки кедейлер бар. Анын эч кандай байлыгы жок. Күнүмдүк оокаты гана бар, андан башка кыйратаарлык деле оокаты жок. Бирок ал инсандын жан дүйнөсү ток. Ал инсандын нафсиси ток. Кандай гана бактылуу инсан. Мына ошол инсандарды чыныгы байлыктын ээси катары пайгамбарыбыз айтып кетти. Эми ушунун эле тескериси болушу мүмкүн. Кээде мына ушундай байлар бар, колунда дагы бар. Артында мал, алдында балдары, кыскасы анын жашоосунда эч кандай көйгөй жок. Анын жан дүйнөсү дагы ток. Намаз десең намазы бар, зекет десең зекетин берет, Рамазан айында орозосун кармайт. Кыскасы Аллах Таала эмне буйруган болсо, ошонун баарын аткарат. Ал инсанга Аллах Таала байлык да берди, Аллахка ибадат кылууну дагы берди. Мына ушул инсанга, мына ушул инсандын жашоосу чыныгы жашоо. Мына ушул инсан эч кимге муктаж болбой, бүт баарын өзү аткарат. Ажылыкка барам десе, байлыгы жетет. Кандай бактылуу инсан. Орозо кармайм десе, анын ден соолугу жетет. Ден соолугу бар. Кандай бактылуу инсан. Балдарын жакшы бир окууга окутайын десе, анын чөнтөгүндө, капчыгында акчасы бар. Кандай бактылуу инсан. Намазын окуйын десе, ошол кылып аткан бизнеси ага тоскоолдук кылбайт. Кандай бактылуу инсан. Мына ушундай инсандар бар, булар дагы бактылуу инсан. Ал эми дагы бир инсан болушу мүмкүн. Колунда эч нерсе жок. Жегенге тамагы дагы жок. Анын жан дүйнөсү дагы кир. Бирөөлөрдүн байып кетип атканын көрө албайт. Өзү кедей болуп туруп текеберленет. Өзү кедей болуп турса дагы намаз окубайт. Өзү кедей болуп турса дагы орозо кармабайт. Өзү кедей болуп турса дагы бирөөлөрдү ашатып сөгөт. Жаман сөздөр менен тилдеп аларга заа берет. Колу менен дагы, тили менен дагы. Мына ушул инсандар эң пас, төмөн адамдар. Булардын колунан эч нерсе келбейт. Ажылыкка бар дей турган болсо, байлыгы жетпейт. Орозо карма десе, ден соолугуга туруштук бербейт. Балдарын жакшы бир окууга окутайын десе, ага деле акчасы жок. Бир жерден жакшы бир аялына тамак да алып бере албайт. Бул кедей болсо дагы Аллах Таалага жакпаган инсан, бактысыз инсан. Ар бир тарапта эгерде Аллахтын өкүмүнө баш ие турган болсо, бул бактылуу инсан. Бай болсун, кедей болсун, бий болсун, кул болсун, бактылуу жашайт. Эгерде Аллахтын өкүмүнө баш ийген болсо. Ал эми бай болобу, бий болобу, кедей болобу, кул болобу, эгерде Аллахтын өкүмүнө баш ийбесе, бул инсандар
бактысыздар. Ошол үчүн бул дүйнөдө эң бай адам болуңуз, бирок Аллахты унутпаңыз. Бул дүйнөдө мейли эң кедей болуңуз, бирок Аллахты унутпаңыз. Кайсыл жерде болсо дагы Аллахты эстеп жашай турган болсоңуз, 100% ишенимдүү түрдө айта аламын, бактылуу жашайсыз. Мына ушул нерсеге ишенип коюңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.